Урматтуу коомчулук, урматтуу кыргыз эли журтум. Мен журналист, фотожурналист катары, бир чети улуттук улуу курултай кыймылынын көзөмөлчүсү катары мына Кыргызстанда жаңы эле азыр коом өзгөрүп жатат. Буюрса жакын күндөрдө дагы бир мурдагы эски системадагы элдин жонун кайыштилген ал тургай уюшкан кылмыштуу топтор азаят деп ишенем. Бирок ошого чейин дагы мына ошол стабилдүүлүк толук орногонго чейин мурдагы жасалып аткан иштерди аягына чейин бүтүрүп калалы деген уюшкан кылмыштуу топтун жасап аткан абийирсиз иштерине жакында эле күбө болдум жогорку сотто. Атын айтпай эле коелук. Анын ал өзү да суранып коркуп да атат. Матай Одиночка, 3 баланын энеси, Арча Бешик конушунун тургуну К.Э. Бул кызды алдап уюшкан кылмыштуу топтун бир мүчөсү ата энесинен барып колун сурап үйлөнүп алып, аны 4 айдын ичинде боюнда кылып, андан сырткары үйүн документин алып залогко коюп, билесиздер коомчулукка ылысый мөңгүсүн канадалыктарга бир канча миңдеген гектар жер алтыны менен сатып ийген чуулгандуу коррупционер Кубанычбек Исабековдун баласы Нурлан Исабеков Кубанычбекович менен биргеликте экөө барат дагы. Ал ал Айыл банктын адиси болуп иштейт Нурлан. Ошолор барат дагы ал кызды алдап туруп, bunun колуна эч бир да сом бербейт, бирок алдоо жолдору менен кол койдуртат. Ошо менен анан алар биринен бирине бутташтырып, дагы Айыл банктын өкүлдөрү, башка РСК банктын өкүлдөрү, ал дагы депутаттардын жубайы, экс депутаттардын, ошолор үйүн бирине бутташтырып, Арча Бешиктеги атасы жана өзү салган үйүн бүгүнкү күндө талашып жатышат. Ал кыз чынында эч 5 сомду албаган экен. Ал кезде өзү состоятельный, Гумбольдт университетин бүткөн экен. Кандидат медицинский наук болгон жатат да жакынкы аралыктарда. Мына ошого карабастан көрдүңүздөрбү, адамдын ишенчээктигинен, адамкерчиликтүүлүгүнөн пайдаланып уюшкан кылмыштуу топ ушул ишке барып жатышат. Анан алардын ал жана кылмыш кылган бала Алмаз Нурланы эмнегедир булар кылмышкер катары эмес, күбө катары каралган сот тарабынан биринчи күндөн баштап эле. Алмаз уголовный иш боюнча 9 жылга кесилди. 7 жылга ошол үйүн сатып жибергендиги үчүн 2 жыл ошо кыздын атасынын да машинасын алдап, башка бирөөлөргө аны да биринен бирине өткөзүп сатып жиберген да. Мындай айтканда, өтө дасыккан уюшкан топтун мүчөсү Нурлан болуп баары чогуу жасашкан. Башка жана РСК банктын өкүлдөрү Амангелдиев, анын достору болуп отуруп баардыгы чогуу жасашкан. Бүгүнкү күндө мына 15 декабрда жогорку сот болду. Граждандык иштер боюнча алар райондук сотто дагы ошол кылмышкерлердин менен бирге болгондуктан райондун соттору булар ошол кылмышкерлердин тарапты колдошкон. Кийин жогорку сотто дагы Мухамеджанов Абылай, Айбек Молдокулов аттуу жигиттер, дагы башка кызды айтпай кое турайын, андан башка дагы коррупционер жогорку соттордун көбүн мына жакын аралыкта дагы кийинки передачаларда айтам. Буюрса айтып берем, ошолор мына ошол уюшкан кылмыштуу топто бар экендигин далилдешти. Мына 15 декабрда тиги кыз ден соолугуна байланыштуу билетөөнүн көрсөтүп, мурдагы адвокаты тигил тарапка сатылып кеткендигине байланыштуу жаңы адвокат жалдаганын, алга бир күн мурда эле жалдап, ал иш менен жаңы таанышып аткандыгына байланыштуу. Бирок тигилер эмнегедир шашылыш түрдө ал кишилердин эч катышуусусуз мурдагы коррупциялык чечимдерди күчүндө калтырды. Мен бул жерге как көзөмөлчү катары, байкоочу катары, журналист катары гана катыштым. Мен ошого күбө болдум. Алар аягында кабинеттерине качып кетишти. Мен айрымдарын сүрөткө да тартып алган болдум да. Мына ушундай чоң уюшкан кылмыштуу топ бүгүнкү күндө ал Матай Одиночка, мисалы, бул өңдүү көрүнүштөр абдан көп. Жогорку соттордун баары билет. Фируза Жамашева да буга чейин билет. Мен канча Матай Одиночкалардын маселелери менен жүргөнүмдү. Мына булар баса энеси болуп Айым
Калиевага да кирип чыгышкан, маселесин айтып, өтүнүчүн менен кайрылышкан. Бирок ал дагы эмнегедир эске алынган жок. Мына эртеңки күнү дагы граждандык иш боюнча жана машинасы боюнча, атасынын машинасы боюнча, биринен бирине колго өткөн машина боюнча эртең да иш каралмакчы. Мына биз буга да күмөнүбүз бар. Алар шашылыш эмнегедир аны да биротоло бүтүрөлдөп жатышат да. Бүтүрөлдөп жатышат. Керекпи алар эртең эгерде соттордун өңүн карап туруп мээрим төгүлбөсө, суз көрүнгөн болсо, мүмкүн алар отказ бериши мүмкүн. Ошондуктан азыр булардын керек болсо азыр мына жакында үйүнөн кууп чыгарган жатат. Эч кандай 1 сомду албаган, мына уюшкан кылмыштуу топ, мына көрдүңүздөрбү, ушундайга баратат. Анткени ал жерде жалаң 5-6 балдар, бир жалгыз 3 баласы бар мать одиночканы ушундай абалга келип атат. Бул эмне болуп баратабыз Кыргызстан? Бул биз аял затын, энелерди аяштын ордуна мына ушул уюшкан кылмыштуу топ ушуну жасап атышат. Мунун ичинде ОПГнын да мүчөлөрү бар. Балыкчыда Сапа деп кайман айтылган ОПГнын Сапанын бир тууган иниси Камчы ошо Алмаздын жездеси болот. Ал ошо Нурлан болуп чогуу иш алып барышат булар. Мына эң жаман жагы ушул Кыргызстанда ушундай ОПГлар ушундай баш көтөрүп мурдатан элди бир алсыз бир полду, аялды затын кечиресиз боюна да бүтүрүп, үйүн да алдап, атасынын машинасын алдап, керек болсо аны азыр бүгүн өлтүрүп салгандан да тарткан жери жок да. Мына ушундай. Ошон үчүн буга ойлойм президентке талапкер болгон Садыр Нуркожоевичпи, башка коомчулуктагы күч түзүмдөрү Камчыбек Кыдыршаевич буга кайдыгер карабаш керек. Бул абдан өтө маанилүү нерсе. Керек болсо Кыргызстанды биз энелер түптөйт, энелер жер эне. Бул деген эне ата деген бул баш атыбыз биздин. Ошон үчүн мен ойлойм муну тезинен биз башка тараптагы адамдарда колдоого алып, муну ушундайларды тезинен тизгиндеп, ашынган сотторду түрмөгө камаш керек. Ошондо элдин ишеничи орнойт, Кыргызстанда жыргаган жашоо башталат.